بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحديث الأول برنج حديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام البخاري وإمام مسلم رضي الله عنهما. Birinci hadis бұл ниет жөнүндө. Ниетти түздөө. Ошондуктан көп алымдар ушул хадис менен баштаган китептерин. Биз кайсы амалды баштабайлык, ушул хадис менен негизи баштаганыбыз жакшы болот. Бул ушул негизи динибиздин көп ибадаттарына, көп өкүмдөрүнө аралашкан хадис, өтө чоң хадис болуп эсептенет бул. Себеби көптөгөн өкүмдөргө бул хадис тиешеси болот. Бул албетте ар бир амалдар ниетке жараша дейт. Сиз кылып жаткан ар бир амалыңыз, ал жакшы амалыңыз болсун, жаман амалыңыз болсун, ниетиңиз кандай ниетте боло турган болсо, ошо ниетке жараша болот. Себеби кээде бир момундун ниети амалыдан жакшы дейт. Ошондуктан бир жакшы ниет кылып кое турган болсок, бир амалды ойлоп, ушуну кылам деп биз ойлоп максат кыла турган болсок, кээде ошону аткара албай калсак дагы бизге анын сообу жазылат. Эгер бир күнөөнү сиз ойлоп калсаңыз, бирок сиз аны аткарбай турган болсоңуз, аткарбаганыңызга да бир сооп жазылышы мүмкүн. Сиз күнөөнү ойлодуңуз, бирок аткарбадыңыз, ага да сизге сооп жазылышы мүмкүн. Бул хадисте да ошол ниет маселесиге көңүл бурулуп жатат. Себеби ар бир адамга ниет кылган нерсеси. Ар бир адам, аял болсун, эркек болсун, ниет кылган нерсеси болот. Ошондуктан көбүрөөк биз жакшы ниеттерди кылышыбыз керек. Ошондо бизге көптөгөн сооптор жазылат. Ким Кудай үчүн бир жака сапар кыла турган болсо, Аллах жана Расулу үчүн бир жака сапар кылса, ошол сапары Аллах жана Расул үчүн болот. Эгер биз жамандыктардан кайта турган болсок, бир арак ичкен жерлерден же болбосо бузуку ошол коом чөйрөдөн ошондой кайтып жакшы чөйрөгө кошулсак, жакшы инсандарга кошулсак, анда биз да ушул соопка кирип калабыз. Ошол жакшылыктан Кудай үчүн биз өзүбүздүн өзгөрткөн болуп калабыз. Ошол хижрат кылгандын сообун алабыз ошондо. Ким бир дүйнө себебинен хижрат кыла турган болсо, дүйнөгө жетет. Ким ошол акча табуу максатында же бизнес кылуу максатында сапар кылса, анда ошол максатына, ниетине жараша болот. Эгер бир аялга үйлөнөм деп сапар кыла турган болсо, ошол аялга да жетет ал. Ошондуктан эмнеге хижрат сапар кыла турган болсо, ошол сапарга, ниетиге жараша болот сапары. Ошол биз өзүбүздүн нафсибизден дагы жаман холк мүнөздөрүбүздөн жакшы холк мүнөздөргө да өзгөрө турган болсок, биз дагы азыркыдай жакшы нерсеге ниет кылып, жакшы нерсеге сапар кылган болобуз. Аллах таала баарыбызга ушул хадисти пайдалуу кылсын. Ушул хадиске амал кылууну баарыбызга насип кылган болсун. Wallahu a'lam bis-sawab.